Мисалы, чөнтөгүңүздө 1000 сом акчаңыз болот да, больницага барсаңыз, апаңыз ооруп калып больницага түшүп калса, барсаңыз, жаныңызда 1000 сом акча бар, бирок 10 000 сомдук тизмени түзүп берет да. Ошол учурда чыныгы сабактала турган учурлар болуп эсептелет. Башыңызды каяка бурушту билбей каласыз да. Ишиңиз ич жүрүшпөй, иштен айдалып кетип, акчаңыз жок, жашай турган жериңиз жок, көчөдө калып кетип, бул учурлар адамга эң күчтүү сабактарды бере турган учур болуп эсептелет. Мындай өтө турган сабак жок. Күчтүүлөрдүн бардыгында мындай сабактар болгон. Ошон үчүн кээде күчтүүлөрдүн балдары күчсүзүрөөк болуп калат, себеби өзүм кыйынчылыкта өстүм, балдарым кыйналбасын деп жөн коет экен да аларчы балдарын. 95-жылдары ал учурда өтө кыйынчылык болду. Семьям менен кыйналдым, үй-бүлөм менен кыйналдым. Апам үчүн бир ачмын, аялым үчүн бир ачмын, балам үчүн бир ач, кызым үчүн бир ачмын, өзүм үчүн бир ач, айтор 5 адам үчүн ачканмын өзүмдөн дейт. Ишимден дагы айдалып кеттим. Күнүм күнгө өтпөйт, түнүм түнгө өтпөйт. Кыйынчылык, кайгыдамын, кападамын, сыгылуудамын. Ишимден дагы айдалып кеттим. Айтор көчөдөмүн. Достор дагы кечип кеткен, өбөтүн үзүп кеткен, пайдаң жок, пайдаң тийбейт деп. Жолдо барат экенмин, ошондой күндөрдүн биринде жолдо баратсам, оң жакта мечит көрүндү. Мечитке кирдим, дарат алдым, намаз окуп, оң жака салам берип, ассаламу алейкум рахматулла, сол жака ассаламу алейкум рахматулла. Сол жакта эски айнектин астында бир кагаз жатыптыр. Эми Курандын аяттары, сөздөрү болсо керек деп, жерде жатпасын деп барып, жакындап алайын десем, пайгамбарыбыз Наби саллаллаху алейхи вассаламдан бир хадис, Вакия сүрөсүн ким окуса, күн сайын калтырбай окуса, рызкысында көйгөй маселе болбойт, байыйт деген сөздөр жазылганын окудум дейт да. Ошол күндөн баштап Куран окушту үйрөндүм, Вакия сүрөсүн күн сайын калтырбай турган даражага келдим, окушту баштадым дейт. Окудум, күн сайын окудум. Аялым шириндик чыгара турган, шириндик сатышты баштады. Мен дагы ишиме орноштум. Айтор байкасам, турмушубуз 5-6 айда өтө жакшы абалга, нукка келип калыптыр. 2-3 жылда бай болуп кеттим дейт да. Ошондой дейт. Вакия сүрөсүн калтырбай күн сайын окуса дейт. Ошол бай боло тургандардын катарында болот. Бай болбосо дагы эч качан кедей болбойт дегени да. Ошондуктан Вакия сүрөсүн окушубуз керек экен. Бирөө айтат, байлыгымдын себеби экөө дейт. Не десем, биринчиси энемдин дуасы, экинчиси Вакия сүрөсү дейт да. Мен ар дайым энемди биринчи саалап тура турган ишим намазды окуйм, анан апама барып апамдын көңүлүн алам дейт. Окалайм, бетинен өбөмүн, футудан өбөмүн, дуасын аламын. Анан о жерден көңүлүм жакшы болуп чыккандан кийин, апамдын да көңүлү жакшы, мен да көңүлүм жакшы, апамдын дуасын алып чыктым. Анан Вакия сүрөсүн окуйм. Вакия сүрөсүн окуйм дейт. Вакияны окуп, анан ишке бисмилла деп келемин. Ишим ийгиликтүү ар дайым болот. Ар күн сайын болот. Себеби ар күн сайын ошол эки нерсе бар эле менде дейт да. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушундай Вакия сүрөсүн окутуңуздар. Аллах бардыгыңыздарды берешен байлардан, биримдиктүү, бирдиктүү байлардан кылсын.